Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздер менен чогуу бүгүн Ош областы Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында сатылып жаткан жер участкасы, же болбосо бир эски үйдүн орду сатылып жатат. Ошону сиздерге көрсөткөнү келдик. Бул көчө мурунку эски советский көчөсү, ал эми азыркы Айтбай Акматов көчөсү. Тагыраак айта турган болсок, 69-үй сатылып жатат. Биз анда ошол жерге баралы, сиздерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Мына ушул көчөдөн келгениңиздерде бул мурунку советский көчөсү. Ал эми бул көчө Камчыбеков Айты көчөсү. Бул жерде авто мектеп бар экен. Дүкөндөр бар экен. Бул жерде Береке дүкөнү. Но ушул көчөгө киресиздер. Түп-түз барганда сол жакта сиздерге көрсөтүүчү үйгө жетсеңиздер болот. Ал эми бул жерде алыс эмес, жакын эле жерде орус мектеп жайгашкан. Тагыраак айткан болсок, Ленин 5 орто мектеби. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип сиздер көрүүчү, сиздерге сатылуучу участок үйдүн жанына дагы жетип келип калдык. Бул жерде бизде азыр сатуучу ушул жерде тосуп алды. Айта турган болсок, мына ушул пескоблоктон башталат экен, четинен. Бул жагында атайын бизнес үчүн дүкөн дагы курулган экен. Аябай жакшы экен. Анда эмесе биз ичине кирип, толук канча сотик жагат жери, кызыл китептери барбы, документ жагы кандай, ошол жагынан толук маалымат алалы. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына ушул жерден башталат экен, бул жерде атайын арык кетет экен. Башталышы мына ушул жер. Жалпы аянты канча сотик чыгат? Жалпы аянты 27 сотик чыгат. 27 сотик, кызыл китеби боюнча. Китеби бар. Жакшы экен. Аябай жакшы. Бул жерде атайын дүкөнү бар экен. Анда ичине кирели. Сыртта бул жерде 5 түп кайнолусу да бар экен, Мөмө алып жатабызбы? Мөмөгө дагы кирип калган экен. Биз ичкериге дагы кирдик. Бул жерде эски мурунку үй бар экен. Менимче бузганга ылайыктуу эле болуп калыптыр. Жалпы аянты 27 сотик болгон ошол жер экен. Бул жерде бир аз огороду да бар экен, алма бактары да бар экен. Бул жерде черешня, кокон гиляси да бар экен. Мөмөгө кирген окшойт бул дагы. Жакшы. 100 түп тереги, айланасында тереги дагы бар экен, 40 түп алма багы. Кайсылы мына черешнябы? Жок, алма бар. Алмалар жылына 1 тоннага чейин мөмөсүн берет. Жакшы экен. Ал эми бул жерде атайын мындай мал сарайы дагы бар экен. Менче мал карайм деген мал баккан агаларыбыз үчүн дагы жакшы экен. Бул жердин дагы сиздерге белгилеп айтып кете турган болсок, варианты бар экен. Эгер 27 сотик сиздер үчүн чоң болуп кала турган болсо, тең бөлүп жарымын алсаңыздар дагы болот экен. Тагыраак айта турган болсок, 15 сотик бөлүнүп сатылат экен. Ошондо 15 сотик болгондо мына алма бактардын бери жагы болуп калат окшойт, Бери жагы болуп калат. Бери жагынан жолдун боюнда. Ал эми нар жагын албай турган болсоңуздар, ар жагы калат экен. Сатуучу өзү нар жагында жашайт экен. Мындай болуп, алма бактарында алмалары мөмөгө дагы кирип калыптыр. Сатуучу айтып кетти, 1 жылда 1 тоннага чейин мөмө берет экен. Эгер бөлүнө турган болсо, мына ушул жерден бул жагы 15 сотик болот экен. Өзүңүздөр дагы келип тартып аласыздар, албетте сиздердин өз каалооңуздар бул жагы. Баары кызыл китеби жайында экен. Азыр бизге кызыл китебин дагы алып чыгып келе жатат. Ал жагын дагы сиздерге көрсөтөлү. Кимдин атында болгондорун дагы көрөбүз. Мына кызыл китебин сиздерге көрсөтүп коеюн. Жерге эле коюп. Баары жайында экен. Куршап айылы, турак жай ээлеген жер участогу, Акматов көчөсү 79 экен. Ээси Капаров Болотбек ошол жаранга катталган экен. Менимче бүт баары жайында. Андыктан коркпостон келип аласыздар.
эгер сиздер өз намыңыздарга өткөрө турган болсоңуздар, сатуучу тараптан өздөрү баарын бүтүрүп бермекчи болуп жатат. Андыктан шашылыңыздар, эгер сиздерге жер участкасы керек болгон болсо, ушул көчөдөн алыңыздар. Сиздерге дагы белгилеп айтып кете турган болсок, бул жерде таза суу чыгабы? Таза суу чыгат. Жолдун боюнда кранттар өткөн, ар бир дагы айтып кеттиңиз, ар бир эки үйдүн бири үйлөрүнүн ичине дагы чыгарган деп. Жолго киргизип келет үйлөрүнө. Жолго киргизип алышкан. Жакшы экен, эгер сиздер дагы келип ала турган болсоңуздар, жолдун боюнан үй ичине дагы киргизсеңиздер болот экен таза сууну. Азыркы учурда эң эле көйгөйлүү болгон ошол таза суу жана электр жарыгы болуш керек. Сиздерге дагы маалымат катары айтып кетебиз. Электр жарыгынан жана башка налог, патент бүт барынан карыздары жок. Банктан дагы эч кандай карызы жок деп бизге сатуучу жаныбызда белгилеп айтып кетип жатат. Мен ойлоймун, сиз издеген жер участкасы ушул болуп чыгат деп. Ал эми бул жерде мен дагы билишимче айтып кете турган болсом, Куршап жергесинде негизинен ушундай дыйканчылык кылган болсо, огород аябай жакшы болот, Суу кеңири. Суу дагы кеңири. 200 терек бар, арыктардан ичет. Бул жактарында дагы теректер бар экен. Бул жагы бир аз кичинекейирээк, аркы четинде дагы чоң теректер бар экен. Менимче бул теректер дагы көп убакыт өтпөй эле жетилип калат деген ишеничтемин. Ушундай болгон теректери бар экен. Мына ушундай бакты аралап гана отурат экенсиздер. Бул жактары өзүнчө эле бир экзотикалык бир бактардын арасына киргендей болот экенсиздер. Теректери бүт бары эгилген. Бул жерде мен көрүп турамын, жаңгагы да бар экен. Чоңоюп калган жаңгак экен. Быйыл барыбызга эле белгилүү жаңгактар болбой калган болуш керек. Эң негизгиси мына ушул жерден башталат экен. Бул жактардын дагы баары тосулган. Суу бул жактан дагы келеби? Бул жактан да 3 жактан. Мына ушундай экен. Көрдүңүздөрбү? Бүт баарына суу келет экен. 3 тараптан келет экен. Кааласаңыздар жол жактан, кааласаңыздар бул жагынан келет экен. Оң жактан да, сол жактан да, өдө жактан да канал. Баарында канал бар, Аябай сонун экен. Суудан эч кандай сиздер үчүн көйгөй жаралбайт экен. Качалка чыгарсам болот 6 метрден. Жерден качалкадан чыгарса болот. Канча метрден дедиңиз? 6 метрден 12 метрге. 6 метрден 12 метрге чейин суу чыгат. Аябай сонун. Куршап жергеси негизинен мына ушундай жакшы деп айтып кете алабыз. Дыйканчылыккабы, же бир мал чарбагабы, кандай нерсеге болбосун, аябай жакшы жер деп айтып кетебиз. Ал эми бул жерге сиздерге дагы кошумча кылып айтып кете турган болсок, сатуучу бизге айтып жатат. Мектеп окуучулары үчүн мектеп жакын жерде жайгашкан экен. Мечит жакын жерде жайгашкан. Жана бала бакча баары жакын жайгашкан экен. Сиздердин окуучу балдарыңыздар болсо, же кичинекей бөбөктөрүңүздөр болсо, эч кандай көйгөй болбойт ал жагынан. Жана ошондой эле бул жерде кыргыз мектеп дагы жанында. Орусча класска берем десеңиздер, орус мектеп дагы мына ушул жерде. Дагы бул жерден сиздерге айтып кете турган болсок, келген киши бул жерде бир аз эскирип калган болуш керек. Бул жерди бузуп туруп, эгер башка курам деген болсоңуздар, бул материалдарын иштетсеңиздер болот экен. Албетте баары бышык кышта курулган. Мен ойлоймун, бир сарайга жетип кала турган материалы жөн гана чыгат экен. Ал эми бул жагы жаңы эле. Ушул боюнча урунсаңыздар деле болот. Мына азыр сиздер да угуп турасыздарбы? Намаз убактысы болуп калды. Бул жерде мечиттен ушундай угулуп жатат. Азандын убактысы, азан үнү угулат экен бул жерден. Андыктан келиңиздер, эгер сиздерге
ушундай жерден үй же жер участкасын алам десеңиздер, ушул сатуучуга келип байланышып, экранда номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эми баарынан дагы кызык болгон сиздерге баасын айта турган болсок, баасын канча деп жатасыздар бул жерде? Эгерде 15 сотигин ала турган болсо $20,000 деп жатабыз. 15 сотиги жарымы $20,000. Эгерде общий алма бак теректерин ала турган болсо 35,000 деп атабыз. Кеми болот. Общий 27 сотигин ала турган болсо $35,000. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр дагы эсептейсиздер. Эгер көңүлүңүздөргө туура келе турган болсо, келип алсаңыздар болот. Жакшы ала турган реальный клиент келген болсо, арзандатып бересиздер. Беребиз, документтерин өзүбүз общий бүтүрүп беребиз, кызыл китебин алып. Мына кандай гана сонун мүмкүнчүлүк болуп жатат сиздерге. Баарын өздөрү бүтүрүп берем деп, өздөрү кепилдик алып жатат. Эгер сиздерде дагы сатылуучу үйлөр болгон болсо, автоунаа же мал жандыктар болгон болсо, экранда биздин номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Биз сиздерге көрсөтүүчү ушул үй болду бүгүн. Эгер сатылып кала турган болсо, бизге кабар берип койсоңуз, аябай жакшы болот. Сатылып калган болсо, биз комментарийге жазып калтырып кетебиз. Анда эмесе кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар.